Assalamu alaikum. Бүгін сіздер менен үйлі бар азықтардан цифра топ жасайбыз. Эң алгач камырын жасалышыбыз керек болот. Ал үчүн бизге түгү бир аз калыңыраак идиш керек. Газга койгонго жумуртка, сахар, масло, туз, балдын баарын ушуга салып, граммдарын видеонун түбүнө жазып коем. Баарын тегиз аралаштырып туруп, газга алып барып коесуздар. Бат-баттан аралаштырып туруш керек, болбосо жумурткалар бышып кетет. Бош идишке соданы салып, ага бир аз уксус куюп, күйгүзөбүз. Мына ушундай кылсаңыздар, сода дамданбай калат. Мага көбүнчө ушундай кылган көбүрөөк жагат. Оттон алабыз менен салып, аралаштырабыз. Бат-бат кыймылдап, бир аз муздагандан кийин унубузду кошобуз. Видеода көрсөтүлгөндөй кылып, аз-аздан кошуп туруп, холодильникке салып коебуз. Меники 2-3 саат турду. Камырыбыз мына ушундай болуп даяр болуп калды. Экиге эле бөлүп алам мен кыздар. Ашып калгандарын кайра бирөөнү жаябыз, ошондо 3 болот. Мына ушунун үстүнө жайып туруп, өтө жука кылып жаябыздар. Жайып алгандан кийин атайын трафаретер болот, цифра кондитерскийде сатылат. Мына ушундай кылып тегиз кылып кырып алгандан кийин духовкада 180-200 градуста 1-2 минутада гана бышып калат. Карап турасыздар, болбосо күйүп кетет. Азыр бул жерде 3 слой болуш керек эле. Менин бир слоюм күйүп кетти. Бир 3-4 минуттан аралыгында алдым эле. 1 минутта дагы өткөзсө күйүп кетет. Ошого кыздар карап турасыздар. Мына ошенткенден кийин вилка менен бир аз сайып койсоңуздар көтөрүлбөйт. Уже бишип калды. 2 слой болду менде. Бир слою күйүп кетти. Эми кремин жасап алабыз. Масло, сахарный пудраны салып туруп, экөөнү тегиз аралаштырабыз миксер менен. Сахарный пудрабыз бир аз эрип кетиш керек. Канча грамм экендигин видеонун түбүнө жазып койгонмун. Ошол жерден да көрсөңүздөр болот. Калганын мына ушундай видеодо көрсөтүлгөндөй кылып миксерлеп, биринин артынан бирин кошо бересиздер. Мынакей кремибизди мына ушундай кылып салып койдук. Мешок Насатта 5 жылдызы. Эми тортубузду чогултабыз. Кремди холодильникке 1-2 саатка койсоңуздар, өзүнүн формасын бир аз кармайт. Бир слой жок болгонуна байланыштуу кремди көбүрөөктөн бере беребиз. Бул үй шартында болду. Азыр буну оз ачарда жейбиз. Ошол себептен ушундай патенскалар. Ушулар менен азыр коздойбуз.
достар, ашып калган камырларды мына ушундай кылып жылдызча кылып алганбыз. Кааласаңыздар ушуларды койсоңуздар деле болот. Мына ушинтип тортубуз дагы даяр болуп калды. Өзүңүздөр дагы жасап көрүңүздөр. Аябай оңой. Мен сиздер менен таанатын кулуктус болдум. Каналыма подписация болгонду унутпаңыздар.